Сыргак Кенжебаевга байланышкан маалыматтар кечинде социалдык түйүндөр аркылуу тарай баштаган. Казакстандын Алматы шаарындагы аэропорттон дайыны табылбай жатканын айтып, жарандык никедеги жубайы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова өздүк Твиттер баракчасы аркылуу коомчулукка жарыялаган. Ошондой эле Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевга да жардам сурап кайрылган. Көп өтпөй Айтматова жолдошунун кайда экенин билген. Тынчсызданганыңыздарга жана колдоо көрсөткөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга рахмат. Жолдошумду УКМКнын кызматкерлери Алматы аэропортунан кармап Бишкекке алып кетишиптир. Териштиребиз, куугунтуктуу уланууда. Кийинчерээк Сыргак Кенжебаев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан кармалганы маалымдалды. Жабырлануучу жагдай боюнча маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттерге окуя тууралуу айтып берди. Ал былтыркы жылдын башында Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабына катышуу үчүн Кыргызстанга келген. Сынакка даярданып жаткан учурда Түркиянын жараны болгон Аскар аттуу таанышы долбоорго катышууга көмөк көрсөтөөрүн негиз кылып, Сыргак Кенжебаев менен тааныштырган. Келишим боюнча пайданын 85% инвестордо, калган 15% өнөктөштөр қалмақ. 350 мың долларны декабрь айында еліп, анан менің паспортымды анан берген. Азыр менің ақчамны бер десем, жоқ, ақча жетишпей қалды 350 мың доллар деп, мага ақча берген жоқ. Жактоочусу менен келген инвестордун маалымат жыйыны аягына чыкпай жатып, шашылыш түрдө жыйынтыкталды. Себеби алар Сыргак Кенжебаев менен гана болгон жагдайды түшүндүрүү үчүн келишкен. Ширин Айтматова анын жарандык никедеги жубай экенин билишкен эмес, журналисттерден угушкан. Бирок жактоочу Айтматова менен жеке мамилеси бар экендигин жашырбайт. Мен Ширин Айтматованын жеке өзүн тааныйм. Сыргак Кенжебаевди болсо өз ишибиз боюнча тааныйм. Менин коргоомдогу адам мага ушул айдын башында кайрылды. Ага чейин Кенжебаев деген фамилияны уккан эмесмин. Ушул киши кайрылгандан кийин билип жатам. Ширин Айтматованын күйөөсү экенин дагы билген эмеспиз. Силерден угуп отурабыз. Ал ортодо Ички иштер министрлиги Сыргак Кенжебаев аткезчилик боюнча дагы бир кылмыш ишинде фигурант катары каралып жатканы боюнча билдирүү таратты. Анда Егор Гавришев аттуу жаран 2012 жылдын январынан 2013 жылдын февралына чейин 808 000 долларлык 80 даана спутник телефонун алып кирип 20 миллион 2 000 сомдук бажы төлөмүн төлөбөй койгон. Буга байланыштуу Гавришевке аткезчилик жана бажы төлөмүнөн качуу беренелер менен кылмыш иши ачылган. Буга Кенжебаев баш болгон бир катар адамдардын катыштыгы бар экендиги аныкталган. Бүгүнкү күндө ал иш боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Кенжебаевдин бул кылмыш ишке тиешелиги боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатат. Жарандык никедеги күйөөсүнүн алдамчылык боюнча кармалышы экс-депутат Ширин Айтматова үчүн ийгиликсиз. Буга чейин өзүнүн социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу коррупциялык көрүнүштөрдү байма-бай айтып келген эле. Эми минтип жолдошу алдамчылыкка айыпталып, кармалганда куугунтук болуп жатат деп кыйкырууда. Адистер ким болбосун бир иш баштаардан мурун өзүнүн айланасына бир көз чаптырып алышы керек деп эсептешет. Эгерде билген болсо, ал жөнүндө сөзсүз түрдө бир моралдык жоопкерчилик ал тартыш керек. Өзү дагы сезиш керек, билиш керек. Кээде бир колу эмне жасаган, экинчи кол билбей кал дегенде бул жоопкерчилик ишке байланыштуу болот. Бирок бул жерде дагы эки адам бул жерде эгерде биргелешип жасаган бир иш болсо, анда бир жөн да. Анан жеке өзү жасаган болсо, ал жасаган үчүн бул жооп бербейт. Белгиле кетсек, кытайлык ишкердин жазган арызынын негизинде кармалган Сыргак Кенжебаевдин иши кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 204 беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголду. Шектүү УКМКнын убактылуу камак жайына киргизилди. Дүйшөн Шаршембеков, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.